Тивкоин көтөрүлдү. Кийин эмне кылат бул адам, билесиздерби? Жалгыз отуруп алып, кроватьта жатып алып ыйлайт. Ита келе ыйлап атат. Мындай көрө албас, мындай ичи тар, мындай кара мүтөз адамдар ушундайлардын айынан Кыргызстан өнүкпөй келатат. Салам достор, февралдын 10-дорунан бери төшөккө жаттым эле. Тивкоин $20 болсо жатып алып ыйлайын депчи. Вот незадача, Тивкоин $20 болбой атат, жатып алып ыйлайын десем, мына до сих пор жатам күтүп, качан $20 болот деп. Ошо? Саламатсыздарбы достор, менин атым Абдысаттаров Жолдубек. Бүгүнкү видео ролигибизде Тивкоин жөнүндө сүйлөшөбүз. Баягы эле бүтпөгөн тема. Тивкоин, бирок өзүңүздөр да сурап атасыздар, Тивкоин жөнүндө айтып койчу, деп койчу, эмне болуп атат, ал жөнүндө жаңылык эмне болду деп, как будто мен новостной Тивкоин каналынан бешпетер эле сурап атасыздар. Но как бы барыңыздар түшүнүшүңүздөр керек, что мен жалгыз эле Тивкоин жөнүндө сүйлөбөшүм керек. Анткени мен эми как бы адам болгондон кийин көп ситуация жана көптөгөн компаниялар бар, алардын баарын разбор кылып чыккычакты эле, алар бирин текшерип чыккычакты, ар бирине видео жасагычакты все равно убакыт кетет. Ошондуктан бир тема жөнүндө кечке эле сүйлөй берген туура эмес болуп калат. Эми мен ойлойм, шуну менен биз Тивкоин темасын жабат болушубуз керек. Дальнейший дагы может быть көрөбүз, но нет, основной жабабыз деп ойлойм. Бүгүнкү күндөгү Тивкоиндан топовый специалисттер кетип калды деген суроого жооп берели. Канча кимиси кетти, эмне себептен кетти? Эми давайте, мен кимди кетти деп айтып атам. Негизгиси, ал жерден специалисттер өтө эле көп. Эң башы, эң жөнөкөйү деген жөн эле программисттен начиная, эң топовый бизнес консультантка чейин келишкен, май айында келишкен. Жардам беребиз, укмуш кылабыз, эле түзөп кетебиз деп келишкен. Мен менен байланышкандар болгон, анын арасында анан байланышкандардан мен айткам башынан элечи, что булар болбойт. Булар изначально туура эмес чыккан. Изначально булардын цели вообще башкача болчу. Мен видеоролик тартып баштаганыма жараша, менин требования аткарам деп бүгүнкү күнгө чейин эле Тивкоин канча өзгөрдү. Ошол эле мен сайты жок десем, мен айткан боюнча сайтка дал келебиз деп атып, канча өзгөрдү. Канча сайт өзгөрдү бүгүнкү күнгө чейин. Мен билген эле 4 сайт өзгөрдү. Андан тышкары эле Тивкоиндин канча максаты өзгөрдү. Изначально биринчи чыкканда жөн эле биткоиндин экинчиси эле, андан кийин блокчейн болот эле, андан кийин Тивкоин кошелек пайда болот эле, Тивкоин блокчейн пайда болот эле. Андан кийин келип непонятно эмне болуп кетти, белгисиз ошол бойдон. Анан эми келип азыркы күндө Тивкоин бүгүнкү күндө бул некий образовательный центр болуп калды. Что интересно, ошол эле мезгилде топовый специалисттер келген мезгилде баары мен ойлогом, может быть, өзгөрөт деп. Но нет, как всегда, мен күткөндөй эле, мен билгендей эле эчтеке өзгөргөн жок. Алардын бирөөсүнүн шылтоосун айтып берейин, причинасын, из-за чего эмнеге кеттиң. Мага биринин артынан бири жазып атат специалисттер, мен кеттим, все, мени связь кылба Тивкоин менен, все деп. Анын арасынан бирөөсүн мен аябай катуу разоблачение кылайын деп материалдар даярдап, мына жасайын деп атып, анан ал адамга чалдым эле, чё как, дальше эмне кыласың, ушулар менен иштешесиңби же эмне кыласың деп сурасам, ал адам айтты эле, жок, мен иштеше албайм булар менен, себеби анткени булар вообще өзгөрөлү деп айткан, булар менин айтканымды кылбайчат, ошон үчүн мен кетем бул жактан деп айтты эле. Причинасын айтканда ал адам айтты, что ал киши жакшы эле жазап берип баарын кылып атса, булар тескери кылгандыгында, Нурландын укпаганында болуп чыгып келди. Анан эми кийинки специалисттин андан кийинки мага жазган сөзүн окуй кетейин. Өзгөрүүгө даяр эмес экен дейт. Нурлан, Кеңешбек, бүт баары башында верхушкалардын баары өзгөрүүгө даяр эмес экен дейт. Чын дилимден жардам берейин деп келгенмин, өзгөрүүгө даяр эмес экен. Алардын ою боюнча дейт да, ошол Кеңешбек, Нурландардын ою боюнча жөн эле токен чыгарып койсо эле иштей берет деп ойлошот экен да. Механизмдин кереги жок деп ойлойт экен. Жөн эле токен чыкса болду, фантик болсо болду, ошол иштей берет деп ойлойт экен. Экинчи моментте ошол эле мезгилде бүт нерсени туура эмес түшүнүшкөндө дейт да. То есть вообще кантип иштейт, зачем иштейт? Бүгүнкү күндө айтып келишпайбы, бул гэске байланган, тияка байланган, бияка байланган депчи. Туугандар, биринчиден гэске байланган эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, мало того, что байланган эместигинин айынан еще плюс ал гэсти курам деген бала кетип калыптыр. Чак эле. Бүт брокерлердин баардыгы поголовно айтышат. Мен билбеймин ал гэс каякта. То бирөө айтат чүйдө дейт, то бирөө айтат көлдө дейт, то бирөө айтат
жаллап атты дейт. То есть непонятно да каякта экен. Негизгиси такталбаган бир маалыматтар менен ал конкретно ГЭСти бир чиновник адам курмак экен. Но каким-то причинам ал чиновник адам бул Нурлан менен Кеңешбекти давай деген экен. Основной причина ушунда. И бүгүнкү күнгө чейин ошол давай десе дагы ошону жашырып бул биздин партнерлор деп келген. Еще моурекил скриншотту мына бияка коелу турабы. Мунусун да бияка коелу. Ато бияка деп туруп бияка кое беребиз. Өзүңүздөр көргөндөй эле могу жерде канчалаган нерсени биздин партнер деп алып атышат сайтында. То есть ошол эле Binance Smart Chain эч убакта партнеру боло албайт. Понимаете, партнер бола албайт. Партнер деген это как? Это эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, эки тараптуу келишим түзүлгөндөн кийин партнер болуп иштешебиз дегенден кийин партнер болот да. А булар жок, андай эмес да. Мисалы деле мен деле YouTube'ду видеороликтеримди YouTube'га чыгарып, мен айтып атам да, YouTube менин партнерым депчи. Эми андай эмес да, менин партнерим эмес да, бул жөн эле площадка да. И ошондой деле тижерде эле Binance Smart Chain деле ошондой эле площадка. То есть токен чыгарып койдуң, аяктан токен чыгарып алдың и все площадка. Ал партнерың эмес. Андан кийин CoinMarketCap кантип сенин партнерың, сен даже если CoinMarketCap'та жоксуң. CoinGecko'нун почти 99% токендери баары скам токендер. Что тут говорит, да? Остальное башкаларын эми айтпай эле коеюн да. Бу жерде бирөөсү дагы мына мисалы Криптос дегенден башкасынын баардыгы партнер эмес. Криптос это Нурландын ошол жана брокерский компаниясы ушундай нерсе да. Ошол жака связанный. Эми туугандар айтып берейин да. Ушуну менен сиздерди мына минтип кармит этип келишти эле да. $100 болот, мынасага $100 болот. Жана мен айткандай, башында айткандай, мен вообще $20 болуп. Тифкоин көтөрүлдү. Кийин эмне кылат бул адам, билесиздерби? Жалгыз отуруп алып, кроватьта жатып алып ыйлайт. Итак эле ыйлап атат. Мындай көрө албас, мындай ичи тар, мындай кара мүтөз адамдар ушундайлардын айынан Кыргызстан өнүкпөй келатат. Мына менен экентип Нурлан мени шылдыңдады эле, но нет, эмнегедир мен дагы эле эчтеке өзгөргөн жок. И дальнейший Тифкоин эч өзгөрбөйт, эч өспөйт дагы туугандар. Перестаньте вот мындай розовый очкиңерди чечкилечи эртерээк. Силер жүрө бересиңерби? Мындай да туугандар. Дагы бир нерсе айта кетчү нерсе. Мына бул прямой эфирде көбүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек. Ренат Усупаевдин Instagram аккаунтунда главныйында биринчи 1 сааттык биринчи бөлүмү гана азыр чыгып турат, экинчи бөлүгүн негедир өчүп салган экен. Но ошентсе деле интернеттен тапсаңыздар болот, балдар экинчи бөлүгүндө эле киргизишкен эле. И ошол кезде биз прямой эфирде эл недовольный болуп атат. Сен $20 деп болот деп $10 сатып ийгенсиң элге. Эми ошол элдин акчасын бер деген мезгилде Нурлан бизге айтты эле, что только 50-60 киши гана наразычылык болтат, калганы наразы болгон жок деп айтты эле да. Эми ошол биз 50-60 кишинин списогун түзүп жаттык эле. Конечно, ал списокко көп адамдын аты, жөнү кирбей калды. Көп адам действительно ал жака тизилбей калды. Эмне себептен? Потому что убагында $10-12 сатып алган адамдар кийин когда $5, $2 болуп түшүп кеткен мезгилде сатып жиберишкен да. Ошонун айынан алар списокко кирбей калды. Бирок азыркы күндө список түзүлүп атат, да, разговор нет. Списокто сентябрда Нурлан келгенде колуна карматабыз. Мен ушул адамдарга акчасын кайтарып берип кой деп. То есть $10. Анан Нурлан айтты эле да, что вот типа вот мен раскрутка кылып туруп, анан андайын элдин акчасын берем. Раскрутка кылганда азыркы күндө 7000 адам Тифкоинге кирип кеткен. Дагы 7000 адамды алдап туруп, акчасын алып туруп, анан силерге берем деп атат да. Вот видите, эгерде механизм болгондо, раскрутка кылбай туруп эле акчасын берип коймок. Эгер механизм изначально жакшы иштегенде, эгер изначально эң башынан максатты туура койгондо, билим жакшы болгондо кылышмак. Эми азыркы күндө Индияда жүрүп алып, мынакиндей видеороликтерди чыгарып атат. Эми туугандар, мен ачыгын айтат элем, бул жөн гана көзгө мындай чаң чачуу, бир сөз менен айтканда, в пыль глаза. Дагы ушу жакшы кыргызда жакшы сөз бар, көз боюмчулук деп коет. Бул көз боюмчулук деп коет. По факту эчтеке өзгөргөн жокко. А чё толку сен там отурган адамдарды көргөзсүң? Чё толку?
чо толк. Дагы бир нерсени айта кетейин туугандар. Индияда, дүйнө жүзү боюнча Индияда өтө көп мошенник, аферисттер өтө көп. Индияда, өзгөчө Индияда. Анан не удивляйтесь, что там Нурлан менен Кеңешбек өзүнө мындай уя тапканыначы. Дагы бир нерсе ушул эле жерден ошол эле Турцияда кыйратпаган, ошол эле Москвада кыйратпаган, ошол эле Өзбекстанда, ошол эле Тажикстанда кыйратпаган нерсени силер ойлонуп атасыңарбы, что барып азыр эмеде Индияда кыйратып алат деп. Кыйрабайт туугандар, кыйрап каласыңар силер. Эми бир сөз менен айтканда акчаңар жок калды. Всё.